Жогорку кеңештин жалпы жыйынында үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөткөн мыйзам долбоору сунушталды. Анда зомбулук жасаган жарандардын жүрүм туруму электрондук билерик жана мобилдик тиркемелер аркылуу көзөмөлдөнөт. Аталган мыйзам долбоорунун негизги концепциясы бул электрондук жана башка техникалык каражаттарды колдонуу менен үй бүлөлүк зомбулук актысын жасаган адамдардын жүрүм турумуна байкоо жүргүзүүнүн каражаттарын жана ыкмаларын кеңейтүү болуп саналат. Башкача айтканда, үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдардын коопсуздугу заманбап технологияларды колдонуу менен камсыз кылууну каралган. Тилекке каршы зомбулук көрсөткөндөргө карата жаза катаалданганына карабай натыйжа чыкпай келет. Андыктан өзгөчө мыкаачылык менен кылмыш жасаган шектүүлөргө катаал жаза колдонуу каралууда. Ага ылайык сунушталган мыйзам долбоорунда шектүү 14 суткага чейин камалары көрсөтүлгөн. Сотта зомбулук көрсөткөндөргө жазасын шарттуу эмес, камак түрүндө гана өтөй турган кылып киргизсе кандай болот эми? Себеби мындай жазаларды катаалыраак кылбасак токтобой атат да, көрүп атасыздар. Биринин аркасынан бирин көрүп атабыз. Кандай энелерге, балдарга коркутууларды, зордук зомбулукту көрсөткөндөрдү аябай зээндик эйте турган болуп атат. Ошон үчүн жазаларды катуураак кылбасак мындай токтогудай болбой атат да. Эгерде бир үйдө жашашса, анан каяка барат депчи. Эгерде кол көтөрсө, каяка барса ошол жерге барсын. Эң негизги максат эч ким өзүнүн аялына, өзүнүн баласына кол көтөрбөш керек. Эгерде үйдөн чыккың келбесе, милицияга түшкүң келбесе, анда өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн балаңа, өзүңдүн жакындарыңа кол көтөрбө. Ошондо үйдө ынтымакта жашасаң, сага эч кандай чаралар колдонулбайт. Ички иштер министрлиги үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 28%га көптүгүн ырастады. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде, учурда коомчулукта айтылып жаткан трагедиялуу окуялар чети гана, иш жүзүндө зомбулуктан жапа чеккендер алдаганча арбын. Я хочу, чтобы наши женщины на сегодняшний день открыто могли говорить, да, что у них дома есть семейное насилие, и им некуда идти, бежать, просить помощи не у кого, да? Потому что наше государство все-таки не в полной мере поддерживает женщин, которые проходят через это. И неважно, эта женщина живет в селе или в городе, айырмасы деле жок, да? Бирок бизде азыркы учурда менталитет ушунчалык катуу отурган, что эч ким эч нерсе деп айтпайт. Эл эмне дейт менен биз до сих пор жашайбыз, да? Коомчулуктун көңүлүн өйгөн үй бүлө зомбулугу менен күрөшүүдө комплекстүү карап, аялдардан тышкары мырзалар менен да иш алып баруу сунушун депутат берди. Мектепте программаларды кириш керек. Жанакы персонал личный границы дегенди биздин балдарды үйрөтүш керек. Кол тийбестиктин эркектерге карата да, аялдарга карата дегенди мектептен, университеттерден ошолор баары үйрөтүш керек. Анан жалгыз эле аялдарга тренингтерди өткөрөт. Аялдар менен ошону талкуулайт. Бирок деген жабыркаган айымды психологиясын мен ойлойм Бишкекте мүмкүн ошо кризистик центрлер бар, региондордо жок да. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун колдоого алышты.